чейин срок бүтүнөйт. Если 1-июнга жетишпейчи болсо башкача сүйлөшөбүз да. Балыкчы Тамчы Чолпон Ата Корумду Унаа жолунун 10-23 чакырым аралыгындагы жолдун бир тарабын 1-июнга чейин бүткөрүү талабы коюлду. Транспорт жана жолдор министри Тилек Текебаев Ысык Көл облусуна жасаган иш сапарында курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышып, туристтик сезон башталганга чейин 4 тилкелүү жолдун 2 тилкесин бүтүрүүнү тапшырды. Учурда балыкчы Тамчы Чолпон Ата Корумду Унаа жолунун Сары Камыш айылынан Тору Айгырга чейинки аралыгында жол куруу иштери кызуу жүрүүдө. Жерине 103 атайын техника жана 175 адам тартылып, жолдун бир тарабын 1-июнга чейин бүткөрүү аракети көрүлүүдө.